Бүгүн Бишкекте активисттер парламентти таркатууну талап кылып нааразылык акциясына чыгышты. Анда нааразы тарап азыркы жогорку кеңештин мөөнөтү былтыр октябрда бүткөнүнө байланыштуу. Аны таркатыш керек деп эсептейт. Мындан улам нааразылык акцияга чогулгандар жаңы бийликке кайрылып, тезинен азыркы депутаттарды кетирүү талабын коюшту. Эми буларды эмне себептен кармап отурушу мүмкүн? Мыйзамдарды кабыл алдырып алып, кийинки мыйзамдарды конституцияны жаздырып алайын деши мүмкүн да. Биз күтүп турабыз. Садыр Нуркожоевич, ушунча күттүк да 3 ай күтүп эле турабыз. Ушуларды кетириңиз. Жаңы жүздөр менен, жаңы өзүңүз тандаңыз нада буйт. Элдин астына ачыңыз. Мына кызды, мына баланы, мунан кандай дейсиңер деп алып келип, мисалы калганда да тазаларды коюп, акчага шайланып келбеген жаштарды алып келип, ошолор менен келечектин мыйзамын жазыңыз. Биз чыдап күтүп турабыз. Ушунча күттүк ансы деле турабы. Ошондой эле акциянын катышуучулары азыркы парламенттин депутаттары менен кошо алардын заказын аткарып жаткан Конституциялык кеңеш менен курамы кошо тарасын деген талаптарын коюшту. Анткени алардын айтуусунда өлкө жакшы жолго түшүү үчүн элдик конституцияны жазуу керек. Ошондо гана элдик бийлик орнойт. Ошо чимкириктер менен кошо кетиш керек. Азыркы баш мыйзам талкуулап аткан жанагы заказ аткарып аткан Бекболсун Бөрүбаевдин командасы. Көпчүлүгү ошол өзүнүн заказын аткарып аткан Кыргызстан чыккынчылары булар. Ушул 3 жол ак үйдөртүп өткөн мыйзамды тагуулап атышат азыр. Белгилей кетсек, былтыр өлкөдө 4 октябрда өткөн парламент шайлоонун баштапкы жыйынтыгына карата нааразылык акциялары жапыр топлом менен коштолуп, бийликтин алмашуусуна алып келди. Ал эми мындан улам октябрдын аягында жогорку кеңеш өз мөөнөтүн 2021 жылдын июнуна чейин узарткан. Буга өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал жүйө келтирилген эле.